Эми соттордун реформасы дегенде эң биринчи кезекте Кыргызстандагы соттордун эң башкы көйгөйү бул коррупция, анан мына саясий бийликтен көз карандылыгы да. Мына ушу канча жылдан бери сот реформасы жүрүп жатат. Мына акыркы ушу 7 жылда жүргүзүлгөн аракеттердин натыйжасында Кыргызстан бул жагынан канчалык өстү? Акыркы 20-25 жылда сот реформасы негизинен 3 этапты эске алса болот. Биринчиден 90-жылдардан кийин бизде эски партиялык сот системасынын инерциясы менен соттордо кандай бир адилеттүүлүк бар болчу. Экинчиден сотту тандоо өтө тыкыр кылда жүргүзүлүшү, Юстиция министрлиги жүргүзүлүп, жогорку кеңештен өтүп президент бекитчи. Экинчи доор ошо 2000 жылдан 2010-2015 чейин балким сотту тандоо кандайдыр бир деңгээлде эркинирээк болчу, көз каранды эмес болчу. Бирок эки артыкчылык бар болчу. Анда деле сот саясий маселелерден ак үйдөн көз карандылык бар болчу, чын айтыш керек. Айрыкча Куловдун соту, Исмаил Сакын сотун эстесек. Бирок ар бир соттун эки өзгөчөлүгү бар болчу. Биринчиден жогорку кеңеш колдогон сотту сөз жок президент бекитчи. Бекитпей турган укугу жок болчу. Экинчи, ал сот бекигенден кийин жок деген 10 жыл иштечи. 10 жылда 2 жол президент алмашып кетет, 2 жол парламент алмашып кетет. Кандайдыр бир деңгээлде салыштырмалуу соттун көз карандысыздыгы бар болчу. Кандайдыр бир деңгээлде. Азыр кандай акыркы 1,5 жылда, айрыкча акыркы референдумдан кийин сот өтмө катар бийликтен көз каранды. Биринчи, сотторду тандоо кеңешинде президенттин 3/1 өкүлү болот, президенттин партиясынын өкүлү болот. Ошо менен эле 50% ашык анык, туурабы? Экинчи, жаңы киргизди азыр, жаңы конституцияга ылайык дисциплинардык комиссия. Президенттин өзү дайындаган кишилер ушул сотко сөгүш бересиң же ушул сотту четтетесиң деп өзүлөрү чечет. 2 жолу көз карандыбы? Үчүнчү, жогорку кеңеши жок эле президент өзү дайындайт жергиликтүү сотторду. Төртүнчү, өзү отурушат. 4 эсе көз каранды болгон СНГде бирде өлкөдө жок. Анан биз чоң ката кетирдик. Ал талкууланып атканда биздин фракция өтө каршы болду. Сотторго биз ротация принцибин киргизип койдук. Азыр мисалы үчүн Текебаев же Салянова, Шыкматов боюнча болуп аткан сотту сот ак үй айткандай чечпесе, эртең аны чоң айга айдап. 3 ай болду, 6 ай болду, эч маанисине эмес жок. Мурун соттордо гарантия болчу да, мен өзүм каалагандай сот эки эле нерсеге таянат: мыйзамдуулукка, анан өзүнүн жүрөгү кайсыга тартып турса, адилеттүү ушул жакта ошого. Азыр соттор 4 эсе көз каранды. Анын эки эле себеби. Акыркы 2 жылда бир мисал айтсаңыз, кедей киши бай кишини утуп алган, соттошкон. Жок да. Аукционда бай киши утат да. Экинчи, акыркы 1,5 жылда тарыхты айтсаңыз, бийлик менен апайсы соттош, апайсы утуп алган. Бийлик унутуп келет бай. Анан кайсы адилеттүүлүктү айта алабыз? Кыргызстанда сот эмес, жалпы экономикалык жана конституциялык реформа жүрүш үчүн эки гана нерсе керек: адилеттүү сот системасы, стабилдүү салык системасы. Бизге экөө тең жок. Ошон үчүн мен дайыма айтып келатам, былтыркы референдумдан бери биз кырсыктуу жолго чыгып алдык. Ал сиз кандай жүйөлөрүңүз бар? Мен айтат элем, мына сот реформасын 3 этапка бөлүп эле 2 этапка бөлсөк, Советтер Союзунун өзүндө эле калтырсак. Мына буга чейинки дагы көпчүлүк ошол элдердин нараачылыктарда көпчүлүк сот адилетсиздигинен да болуп келген. Буга чейин дагы. Анан мына өзгөчө 2010 жылга чейинки бир этап десек, 2010 жылдан кийинкини бир этап деп бөлөт элем да. Мына 2010 жылга чейинки ошо соттордун дайындоосу боюнча, соттордун киргизиши боюнча иштерине дагы ачык айкын эле мисалдар абдан көп бул боюнча дагы. Ал эми 2010 жылдан кийин биринчи кадамдары болуп туруп, мына элге ачыктык, айкындык соттор тандоодо пайда болду деп айтат элем. Себеби бул биринчиден сотторду тандоо кеңешинин түзүлүшү менен. Ал жерде коомчулуктун да өкүлү бар, президенттин да өкүлү бар, ошондой эле жогорку кеңештин өкүлдөрү бар, коомчулуктун өкүлдөрү бар. Ошону менен ошол коомчулук билип атат кимдер ошо сотко талапкерлигин коюп атат. Коомчулук билип атат алар кандай балдарды алып атат, анан кандай кимдер сунуш болуп атат. Ага чейин бир дагы билбей деле болуп келгенбиз да. Билбей деле ошо жөн эле дайындаган сотко деле баш ийип деле ошол жерде эле иштеп келгенбиз. Ошондуктан бул мен айтат элем, бул биринчи мындай чоң бир кадамдардын бири деп сот реформасындагы. Бүгүн деле айтпайм баары бизде жакшы, баары идеалдуу, бүт баарын чечтик деп, проблема абдан көп.
проблема көп абдан. Бирок ошого мына кадамдар ташталып, акырындык менен Кудай буйрса мындай бир нукка түшүп, акырындык менен кадамдар менен келатабыз. Экинчиден мына айтып кетким келет, ушул бүт элек сотторго бүгүн биз өзүбүз сот болуп баа бербейлик да. Мына жогоруда айтылгандай 2 кишинин атын аталып кетти. Ошол соттор мындай болуп атат, мындай жасап атат, жасабаса мындай болот, андай болот. Бүтсүн, анан кийин айтсын да. Анан мен айтат элем, ушу Кыргызстан укуктук өлкө, бардыгы мыйзам чегинде, укуктук мыйзам чегинде чечимди кабыл алынат. Күнөөлүүсү жазасын алат, күнөөсүзү ошол жерден өзүнүн акталат деп айтып кетет элем. Ошондой эле мына Конституцияга өзгөртүүлөрдү кирүү боюнча дагы биринчиден кирилгенине, күчүнө киргенине бир 6 ай болду элек. Бүгүнкү күндө да мына ошону өзгөртүүлөр түптөгөн мыйзамдардын долбоорлору да келип жогорку кеңеш ушул иштелип жатат бүгүнкү күндө. Анан 6 айдан кийин эле баа берип туруп, баарыбыз чечип койдук, мындай ушундай болду, 4 направление ушуну көз каранды болуп калды дегенден кичине алысыраак болуш керек го дейм да. Жок, сиз айтып атпайсызбы, бүт элек эл күчүш керек деп. Атамбаев айтпады, сот реформасы бүттү, вот сиздин оңучу дагы эл канча күчүш керек. Экинчиден, мына биз Лондондо отурабыз. Англиянын закону боюнча сот процессине ким кийлигишсе, өмүр бою жазалат. Прокурорбу, ак үйдөнбү, адам өлтүрсө бул жакта 12-15 жыл алышы мүмкүн. Бирок сот процессине кийлигишкен адам өмүр бою жазалат. А Кыргызстанда СМБда атайын соттун куратору бар. Бул дүйнөдө нонсенс. Экинчиден, акыркы мына күбө факты мен айталы да. Азыр Салянаны карап аткан сот, Кайыпов деген, мурун Текебаевдин баш чора каргасын өзгөрткөн судья болчу. Текебаев камалсын деген. Бишкекте 40-50 судья бар да. Ошолорго бербей, өзүлөрү жанагы ишенген саясий сыноодон өткөн адамдарды берет да. Же болбосо бөлөк сот түгөнүп калдыбы? Текебаевди карап аткан эле сот Шыкмаматовду карап атат. Демек, биякта саясаттын түстөн түз кийлигүүсү көрүнүп турат. Азыр Кыргызстанда сот адилеттүү жолдо баратат десең эл күлөт. Бул анда Кыргызстанда жашабаган адам гана айтышы мүмкүн. Азыр биз ошол сот бүгүнкү Кыргызстандагы саясий чоң конфликттин катализатору болуп калышы мүмкүн. Себеби азыр эл күтүп атат да. Соттун чечими эл адилеттүү издеп парламентке келбейт. Эл адилеттүү издеп өкмөткө барбайт, сотко барат. Даже өкмөт менен апайыз соттошсо дагы сот чечет. Сот адилеттүү болбогон учурда бийлик алсызданат, мамлекеттүүлүк алсызданат, а элдин мамлекетке, бийликке болгон ишеничи төмөндөйт. Андай учурда саясий стабилдик болушу мүмкүн эмес. Комиссиянын 3/1 президент түзөт, 3/1 парламент түзөт экен. Анан эгерде мамлекеттик мындай башка бийлик бутактары үстөмдүк кылган дисциплинардык комиссияда кандай көз каранды эместик жөнүндө сөз болушу мүмкүн деп ушул суроо, ушул референдумда талкууда козголду беле? Соттордун да жоопкерчилиги болуш керек. Соттордо эгерде мыйзамсыз чечим кабыл алган болсо, ошол жерден дагы комиссияда каралып, ал жерден иштерде изилденип туруп, анан бир акыйкаттык бир чечимдер кабыл алыныш керек да. Азыр ошол соттор кеңешинин чейинки процедураларды айтып кетелдим бул боюнча. Дисциплинардык комиссияга мен түстөн түз катышкам. Ал болуш керек, ал бизден эркин болуш керек. 3/1 адвокаттар, 3/1 эң тажрыйбалуу соттор. Бизде кадыр баркы бар сот деген статус керек. 20-30 жыл андай соттор бар. Сот системасын иштеп жүрүп, бир дагы замечание албай пенсияга чыкса, ошолор тандаш керек. А бул жакта президент эки жагынан катышып атпайбы? Биринчи өзү 3/1 түзүп атат. Экинчи өзүнүн партиясы 3/1 турат. Кандай көз карандыксыздык жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Биз өзүбүздү өзүбүз алдабайлы да. Кыргызстан бир айыл эл сыяктуубуз. Биз өзүбүздү өзүбүз алдабайлы да. А болбосо акыркы 1,5 жылда оппозиция боюнча 20дай сот процесстери болду. Жок дегенде 1% тутса, ошондо күмөн санабайт элек да. А бүт жерде бийликти колдогон содалар ошол тараптан колдоп, оппозиция жазасын гана алып келатат да. Дисциплинардык комиссия бүгүнкү күндө толук кандуу иштей элек. Мен дагы айтып кетет элем да, түзүлүп иштеп баштайлык нерсеге, мисалы үчүн орган деп коелу ошону, ошол жумушун баштайлык органга, комиссияга бүгүн алдын эле баа берип, мындай болот, андай болот, анан көз каранды болот, мындай болот дегенден мен кичине мындай өзүм кармайт элем да. Себеби түзүлсүн, иштесин, 3/1 президент түзсүн, 3/1 өзүнүн партиясы эмес, 3/1 түзүлсүн биринчи, анан кийин айталык. Жумуш жүргүзгөндөн кийин ошол бир факт менен мындай бир айтсак да, мындай болсо да. Мына саясатталган иштер жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошонун ичинде мына жакында болуп аткан соттордо ушундай сын айтылып атат. Соттор прокуратура менен бир болуп алды депчи.
Сиздин оюңузча эмне үчүн ушундай сотторго ушул жагынан доомат көп болуп жатат? Айтып атат деп айтып атасыздар да кайсы жерде эмне деп айтты? Мисалы үчүн бир факт айтыңызчы. Могу жерде болуп кетти, анан тиги жерде мындай болду, ошондон биригип алды, анан кечээ ушу Текебаевдин сотунда сотко 7 жолу ишеним көрсөтпөйбүз деп Текебаевдин адвокаттары чыкты, Текебаевдин өзү дагы да. Анан алар ушундай билдирүү жасады. Сот прокуратура менен биригип алды. Бул жерде эч кандай сот адилеттиги жөнүндө сөз болушка мүмкүн эмес дешти. Мен кечүүнкү андай маалымат боюнча бүгүнкү күндө бердем жүрөбүз, кабарым жок экен. Биригип алды же мындай болду деген мен аны окуп аттырмын да, укпаптырмын да. Бүгүн мындай бир тигиндей же мындай деп жооп берсем кичине туура эмес болуп калат. Бирок сот бийлиги өз алдынча бийликтин 3 бутагынын бири. Сот бийлиги кимге береби, эмне кылат, сот бийлигинин ичине биз киргизбеличи, бул сот карасын, тиги сот карасын депчи. Берген соту ошо өзүнүн белгиленген тартиби бар, мыйзам чегинде, ошондо берген соту өзүнүн мыйзам чегинде карасын. Анан эми азыр жанагы мен баа бере албайт экенмин. Мен сиз айтканга кошумчалап ошол сотко мен бардым. Эч убакта Кыргыз сотунун тарыхында мындай болгон эмес. 52 күбөнүн 10дан ашыгын карагандан кийин токтотуп салды судья. Калгандарын мен чакырбай эле билем деп. Соттун андай акысы жок. Эми соттун адилеттигине ким ишенет? Экинчиден сиз айткандай прокурорлор ходатайство кылса аны аткарат 100%. А күнөөлөнүп жаткан тараптын адвокаттары ходатайство аны такыр аткарбайт. Эми соттун чечими адилеттүү болот деп ким ишенет? Болбосо Маевский менен Модин келатса жан сакчылар менен тосуп алышат. А Кыргызстандын эли ишенип шайлаган Отунбаев келсе киргизбей атат. Бизге Маевский менен Модиндин ою Кыргызстандын гражданы эмес. Бирөөсү аферист деп качып жүрөт. Соттор үчүн өтө маанилүү экен да. А Кыргыз эли шайлаган Отунбаевдин ою, ошол учурда депутат болуп жүргөн эл шайлаган адамдардын ою, коомдо кадыр бар адамдардын ою. Биздин сот үчүн эчтеке арзыбайт экен. Мына биз бүгүн айланып кептелип кайсы сотко алып келип такалдык. Бүгүнкү күндө сот жүрүп жатат. Соттун ичинде ким келди, кирди, чыгарды ансын мен киргизбейт элем дагычы. Себеби сот бийлиги. Бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде сотко үстүнөн басым көрсөткөндө деп эсептейт элем да. Ошондуктан сот мыйзам чегинде карасын, чечим чыгарсын, ошондон кийин анан бир айтсак да. Бүгүнкү күндө анан соттун ордуна чечим кылып, соттун ордуна комментарий бербей эле коелу. Сиз Маевский менен Модинди актаган деп атасыз да. Ал үчүн Маевский Модин келип көрсөтмө бере алат. А Кыргызстандын граждандары көрсөтмө бере албайт. Дагы 34 киши Кыргызстандын граждандары көрсөтмө берейин десе сот жок, кереги жок деп салды. Ушуну адилеттүү деп эсептейсизби? Жок, мени жактагандай деп туура эмес айтып жатасыз. Сиз айттыңыз, Маевский Модинге көрсөтмө бере алат дедиңиз. А Кыргызстандын граждандарына бере албайбы? Жок, массалык маалымат каражаттарында булактардан алар качып келатканын мен окуп туруп билип атам ошолордон. Ал эми массалык эмес, биз залга барып качып атабыз. Залга барып качканда мен качкан жокмун. Залда кимди кирип чыгарганын, чыгарып атканын билбейт экенмин. Бирок эгерде ошого тийиштүү киши болгон болсо, тийиштүү көрсөтмө берем деген болсо, мисалы үчүн да, же күбө катары болом деген болсо, аны мыйзам чегинде, мыйзам ошого жол берсе кириш керек. Мына өнүккөн мамлекеттерде сот акыйкаттыгын жогорулатуу үчүн мына арач соттор деген системаны киргизип алышканда, бул Американын тажрыйбасында бар, Англиянын да тажрыйбасында бар да. Мына ушул жагына дагы Кыргызстандын мыйзамдарында каралган экен. Мына ушул арач сотторду киргизүү эмне үчүн создугуп атат? Азыр бул Россияда башталды. Биз жөнүндө бул мыйзам бар. Ал үчүн бул ак үйгө тоскоол болуп калышы мүмкүн. Себеби арач сотторго чыныгы калыс адамдар келип калса, жанагындай саясий заказдар аткарылбайт. Биз муну демилге кылганбыз, бирок биздин добуш аз жетпейт. Бийлик аны алып барыш үчүн биринчи саясий эрк керек, экинчи алардын саясий заказдары аткарылбай калышы мүмкүн. Саясий кызыкчылык ишке ашпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн алардын дүйнөлүк стандарттык системага келүүдөн каршы болуп атат. Сиздин өзүңүздүн жеке оюңузду деп айтат элем. Алчы мен дагы эле өзүмдүн оюмдамын. Ошол иштесин, түздүкпү, жалпы референдум эл колдоду, жогорку кеңеште колдоду, мына сиз айткандай, демек көпчүлүк добуш менен да колдоду, демек ал орган иштесин. Иштегенден анан бир баа берер көрүп турупчу. Бакиевдин учурунда ушундай айтылды да, референдум өткөндөн кийин эл колдоду, мынакей иштеш керек деп. Аягы эмне алып келди? Катастрофа алып келди. Биз ушул жолду 3-үнчү жолу кайталап атабыз да, элге шылтап коюп. Себеби бул референдумду эл таңуулаган жок, бийлик таңуулады. Элдин укугуна байланыштуу бир да пункт өзгөргөн жок. Бийликтин гана укугун кеңейтти, парламенттин укугун азайтты, сотторду түптөн түз көз каранды кылып алды. Мындай учурда эч убакта калыс демократиялуу өлкө сот системасын куруу мүмкүн эмес. Биз дагы элге шылтап атабыз да. Жана арачы болгон соттор жөнүндө эгер мыйзам кабыл алынган болсо, мыйзамда болгон болсо, ал сөзсүз түрдө ишке ашыш керек. Ал жөнүндө иштеш керек бүгүнкү күндө. Мына биздин мамлекетте да менин оюм ошол түзүлүп туруп, ал ошол соттор иштей башташ керек. Жана сиз айтканда саясий аткара албай калат деген, аткара албай калсын.
мисалы үчүн мен ушуну айтып кетет элем, иштеш керек, ал түзүлүп туруп жумушун алып. Ушул сөзүңүздү сессияда кайталап коюшуңузду суранам. Мен өз позициямды ушу убагы келгенде көрөсүз сессияда. Сессияда калтыра аласызбы, добушту беребиз, көрөбүз.